бизде ушул 3 көйгөй бар. Биринчиси мектеп болчу, ушул мектебиз. Экинчиси суу болчу, резерв бар. Үчүнчүсү жол маселебиз. Канча жылдан бери ушу ишенбей келгенбиз. Канча президенттерге кайрылганбыз. Эми мына Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич ачык иштеп атат. Ыраазыбыз аябай. Ушу колдойбуз. Экөө иштеген эмне деген коррупциялар менен, эмне деген эмелер менен күрөшүп атат. Мындай болгон эмес Кыргызстанда. Биринчи жолу болуп атат. 30 жылдан бери. Эми Кудай буйруса мынакей мектебиз чечилген турат. Эми мектебизди дагы үмүт кылып 15-не чейин күтүп туралы. Негизи 15-не чейинде 15-не да абишет этишкен. Эметпесе дагы бир 15-ден кийин мектептичи ушуну буйруса аягына чыгалык. Жастан бери ушинтип келдик. Мынакей деп элечи. Жас эмес, уже 5 жыл болду да быйылкы эме жакка салынды. 15-те көрөшкө буйруса. Эми бүт жакка салынды, бирок биздин мектепке бир кылым болду уже, бир кылым уже. 28-жылы бир кылым болот. Кайрылбаган жерибиз калган жок чын. Ачык эле айтканда 5 жылдан бери эле чуркап келатабыз. Жогорку кеңештен депутаттар да келет, абишет этет, келет, кетет, эч жыйынтык жок. 23-жылында жашадык, мындай мектеп жок го дейм азыр. Бу жерден эмне деген гана окумуштуулар чыккан жок чын. Ачык эле айткандачы. Бүт Москва районунан келип ушул жерге окушчу. Интернат бар болчу. Интернат бар болчу ушул жерде мына. Башка каралган жок, кайрылбаган жерибиз мына 5 жыл болду ушу. Келбеген депутаттар келет, абишет этет, кетишет. Депутаттардың бәрі салып бересіз, қарап бересіз дейді, жоқ та аяғы жоқ. Уадасын береді, айшқан жиын. Уадасын береді депутаттар бар. Қатты депутат сайладық. Уадасын береді. Болды. Хакимдерді де осында жоқ кетеді. 3 жыл бұрын Акимтен Орыс майрамына келіп уадасын берген. Енді жыл башталады деп, андан бері 3 жыл өтті. Мына марттан бері айтып келді. Марттың мынчасында апрель, май. Анан биз бул жерден Камчыбек Кыдыршаевичтин, урматтуу Садыр Жапаровдун президентибиздин ушул Кыргызстанда акыйкат тап келип биз дагы жөн тура алган жокпуз. Анткени буга чейин биз мектепти канча жылдан бери ушу канча президенттердин убагында, канча министрлердин убагында кайрылып келгенбиз. Бир документ чечилген эмес. Эле-теле кирген суудай токтоно албай, арыз мугун социалдык тармак аркылуу президент менен УКМКнын төрагасына жолдоону жалгыз акыйкаттыкка жетүүнүн кадамы деген ишенимде. Токмок шаарындагы коррупциялык иштин кесепети шаар башчысынын абакка камалышына алып келгени, стадиондогу жөө жүрүшкө старт бергендей акыйкаттыктын орношунан күмөн санаган элди күйүүсүнө келтиргендей болгонун азыркы биздин репортажыбыздан баамдаса болот. Камчыбек Кыдыршаевдин бизге деген өзү келип берсе жакшы болмок. Анткени ушу Москва районуна келип, эл менен жолугуп, ушу биздин тоолуу жерде турабыз ушу. Анткени бу жер Ош-Бишкек жолу да. Ош-Бишкек жолу болгон бул айланма жолу, бул Петровкадан баштап бул Кепер арыкка чейин жолубуз аябай начар. Узкий аябай. Анан ямычкалар көп. Ушуну Камчыбек Кыдыршаев чечип берет деп бир ишенебиз да. Анткени биз Камчыбек Кыдыршаев үчүн бул жолубуз бир баягы административдик аймактык реформа болуп өттү былтыр. Ошондо силерди баягы чоңураак айыл өкмөттөргө кошуп туруп, кайсы айыл өкмөт болуп калдыңар? Биз өзүбүздү баягы 7 айыл болгондуктан, бир айыл өкмөттө 7 айыл болгондуктан айыл өкмөт ошол эле ойдон калган. Ак Суу айыл. Только айыл башчыларды кыскарткан бу жерден. 6 айылда 6 айыл башчы бар болчу. Аралыктары 2 километр, 3 километрден. Анан бу жерден 3 айыл башчыны калтырып, 6 айылды каратып коюшканда. Москва району Чүй облусунун батыш тарабында жайгашкан аймак. Ушул таштак жол менен өткөн автоунаалары Ак Суу капчыгайына тынымсыз каттаганы, тоо суусунун шаркыратмаларында учурда чакан 7 ГЭС курулуп жатат дешти жергиликтүү тургундар. Бирок ГЭСтердин курулган жери кошуна Жайыл районуна тиешеси бар болгону ижара акысы биз барган Ак Суу айыл аймагынын дасмиясына түшпөйт экен. Дасмиясы тар, канаты кууш жергиликтүү башкаруу бийлиги бюджеттин толуктаган каражатты каалаган долбоорлорго жумшай албай, айылдыктар мүңкүрөп турган учур экен. Ошондуктан социалдык тармакты жарган вирус болгон Токмок шаарынын тургундарынын кадамы башка аймактардын тургундарынын да жарандык позициясын козутуп, бүт Кыргызстандын 4 бурчунда элди толкутуп, тиешелүү дареке үнүн кошуп, жакшылыктын жашаанынан үмүттөнтүп, бийликке өз үнүн жеткирүүнүн далалатын коштоодо.
Аталган Москва районунун Ак суу айыл өкмөтүндөгү чечилбеген көйгөйлөрдү тийиштүү жетекчилер аткарбай жатканына нааразы болушкан айыл тургундары президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жазышты. Мектеп бир аварийный состояниеде бузулгандан кийин МЧСтин заключениясы менен бузулуп 2 жыл болду. 2 жыл болду. Азыр тиги корпуста окуп атсак, бул корпуста болсо мугалимдерибиз залда отурат. Кышында балдарыбыз буттары суу болуп келет, спорт залы жок, эшикте футбол ойношот. Уже бул ишенбей эле калдык да, ачык айткандачы. Ал жерде айтып атпайм, сатып алуулардын мыйзамы бар. Атайын азыркы күндө берилген уже. Берилгенден кийин анан кийин сатып алуулар менен ким аныкталат, ошол келип турган контракт түзүлгөндөн баштап анан кийин иш алып барылат. Ага чейин эчтеке билбейсиң? Жок, ага чейин билинбейт да. 4 класста окуп жатабыз, 4 класста. Эми азыр биз мугалимдерибиз киребизде отурат залда. Ой, залыңар деле жок экен. Зал деле жоктан да ачык айтканда киребиз жерде. Мектепте салынары анык. Канчадан бери эле айрылып эле келатабыз, бул кайрылган жер калган жок. Аягына да чыкпай атышат. Бул маалымат ошол эле депутаттарга берилген, айтылган ушул мектеп боюнча так эле сурап келгенде ушундай эле маалыматта жооп берилген да. Өлкөдө административдик аймактык реформанын алкагында административдик аймактык түзүлүштү жана башкарууну реформалоону ыкчам жүргүзүү региондорду өнүктүрүүдөгү диспропорцияларды, башкаруу деңгээлдеринин ортосундагы ажырымдарды жоюу жана акырында региондорду экономикалык өнүктүрүүгө багыттоо принциптери күтүлсө да, 1 жыл мурун өлкөдө киргизилген реформа иш жүзүндө абалды түзөй алган эмес. Анын далили Бишкек шаарынын акыркы жылдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын деңгээлинде кызмат көрсөтүүнү уюштуруу максатында муниципалдык ишканаларды түзүү практикасынын аксашы, жооп берүүчү мамлекеттик кызматтын орто звеносунун реформанын талабына даярдыгы жогунан кабар бергени учурда Бишкек шаарынын 5 муниципалдык аткаруу органынын жетекчилерин иштен четтетүү процесси далилдеди. Ошондуктан президент жарыялаган мамлекеттик кызматтын ишин ревизиялоо учур талабы. Өлкө башчысынын өз баракчасында жарыялаган ушул күздүн сентябрь айында мамлекеттик кызматчылардын ишин бүт өлкө боюнча текшерүүгө алынуу талабы проблемага бөгөт коюу процессинин башталышы. Биздин объективге түшкөн кадрлар шаардын курамына кирген Маевка айыл өкмөтүнүн аймагында тартылды. АТР аймактык административдик түзүмдөрдүн реформасынын иш жүзүндөгү иштей албагандыгынын белгиси. Ушул убакка чейин бул аймакка реформа керелегинин белгиси темир устундар биздин пресс саякатыбыздан кийин демонтаж боло баштаганы, калкка тиешелүү кызматтын көрсөтүүсүнүн аксаганынын далили. Аймактын негизги көйгөйү ичүүчү суу менен калкты толук кандуу камсыздоо маселесинин солгундашы. Коомдук транспорттун сапаттуу иштешине шарт түзүлбөгөнү, аймакта бир дагы аялдаманын курула элеги жакында булгонуштун калкынын дагы бир толкундоосуна алып келүүсүн жаратары бышкет. Ал жөнүндөгү калктын көйгөйү биздин кийинки репортажыбызда каралат. Москва районунун акими Козуев мырза учурда Индия көсөмү Махатма Ганди көйлөгөн принципсиз саясаттын жетегинде калгандай ой калтырды. Москва районунун мамлекеттик администрациясынын астанасын гүл бакчага айлантып, ал жерге Нарзан айыл өкмөтүнүн балансынан каражат бөлдүрүп, сыр боек менен бейиштегидей сүрөттөр таптырып койгондой. Ошол эле администрациянын арт жагына кадамыбызды бурсак, мындай көрүнүш көзгө тартылат. Элеттиктердин жашоосу кандай деген суроону жергиликтүү кеңештин спикери Алтынбек Мамбеталиевге узаттык. Негизги нерсе да бул айылда жол, анан суу да. Ошол маселе ушундай чечилбейт. Негизи биздин Ак суу айыл өкмөтү кыргыз айылдан турат. Элдин саны 6400 киши. Көйгөй көп. Бирок убакыт менен болот го дейм баардык нерсечи. Тилекке каршы ушул биздин Кепер айылынын айыл башчысы чалып чакыргандан келген берген. Анан действительно бул айылдын, элдин айыл башчынын ыйлагандай бар. Структуралардын толук кандуу иштей албаганынан кабар Айбек Урманбетовдун социалдык тармакта жарыяланган кайрылуусуна райондун укук коргоо органдарынын реакциясы дешет биздин респонденттер. Албетте, тиешелүү кызматтар өз ишин аткаруусу мыйзамда бекиген талап. Бирок
ачык чыккан жарандык кайрылуунун чын төгүнүн айгинелеш боюнча ошол кайрылууга себеп болгон фактор да каралышы кереген. Бул административдик аймакта унутта калтырышкандай. Допроско деп баягы роудуга чакырышты. Анан барып не болуп атат деди. Анан айтып бердим, ушундай көйгөй болуп атат. Десем, деп ошо көйгөйлөрдү аяктагы жазып алды. Анан кийин бара бер деди. Саат 11-лерде. Канча саат кармаштык? 4-төрдө барганбыз, 11-лерде чыктык. Эмне ошончо 4-тө барсаң 7 саат кармаптыр? 7 саат кармады да. Ошо анан айтып бердим, мектеп боюнча, суу боюнча, жол боюнча айтып бердим. Мындан 10 жыл чамасында Эркин Тоо газетасында басылган мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаков агабыздын бир сөзү эске түштү. Өзүң ак болбосоң, ак бол деп кимден сурайсың деген. Агайдын кичине өлкөбүз, анын чоң руху болсо өтө албас кечүүсү болбойт деген сөзү бүгүн орун тапкандай, бийликтин чечкиндүү кадамдары коомдун үмүтүн жандандыруусу келечектен үмүт. Азыр биздин айылда 142 түтүн бар. Ошондо ар бир үйдө канчадан деп санайсың? 2-ден 3-төн болгондо эле 500-600 бала болуп атпайбы? 1000ге жакын жашоочулардын ичинен ошо жарымысы балдарда. Анан 500 балага стандарттуу эле. Азыр ошо 225 орундук мектептин проектиси өткөн, ошол салынат деп атат буюрса. Эми ошону үмүт кылып, үмүтүбүздү үзбөй күтүп атабыз эми. Бизди коштогон айыл активисттеринин шарданы менен ак суу капчыгайына жетпеген жердеги суу топтогон резервуарга келдик. 34 миллион сому таштак жолдон шамал ызгытып өткөн зор автоунааларынын дөңгөлөгүнүн чаңына айланып учуп кеткен экен. Баягы резерв бар. Бул убагында. Мунун кубаттуулугу канча? Негизи bundan чынын айтканда муну 34 миллион бөлүнгөн. Акчалай Атамбаевдин убагында. Анан азыр бу жерде өткөрүп бербей атат фирма до сих пор. Анан кээ бир айтат өткөрүп берди деп. Анан өткөрүп берсе, канакей мына эшиктер талкаланып турат. Чөптөр өсүп турат ичинде. Свети жок, сторож жок. Негизи муну айыл өкмөттүн баласына өткөрүп алыш керек дагы. Анан айыл өкмөт сторож коюп туруп, айлык төлөш керек. Анан бу жерде жана сууну кышында барып муз талкалап туруш керек, сторож. Сууларды уровенге коюп туруш керек. А бу жерде азыр биз баягы местный элдер келип өзүбүз кышында муз талкалап атабыз. Көп эле кой уй өтөт да бизде ушака малдын бар, ушака айдайт биздикичи негизичи. Айра эмнеге малдар өлүп калат, ал текшерилбейт, каралбайт башка айткандачы. Бүт эле. Жакында эле технадзорду чакырганбыз, чакырсак бир каза болуп калган айыл өкмөт бир неме айтып алган. Ошонун негизинде азыр эмеде жүрөт деп Жайыл районунун Петропавловканын айыл өкмөтү айтты, ошо прокуратурада иш козголуп атат. Суу башы жанагы суу токтолуш жайы Жайыл районуна карайт экен, бизге карабайт экен. Өткөндө сүйлөшүлөр жүрсү. Суунун баары сер ичет экенсиз. Төрт айыл. Анан кандайча аякка барат? Бир эле кызыл дыйканы. Кызыл дыйканы алдык. Жок, өзүн консолидированный мындай биргелешкен проект экен. Жайгашкан жери ооба Жайылда экен. Анан өткөндө ошол боюнча Жайыл районундагылар менен сүйлөшүп болуп, ошол бир келишим менен ишке алып барабыз деп сүйлөшүлгөн да. Бул боюнчачы. Буну канчадан бери эле айрылып экен табыз, бул айрылган жер калган жок. Бул жай чарбасыздыктын далили. Акырын урандык айлана баштаптыр. 34 миллион сарпталган долбоор чаңга айланган. Ким жооп берет? Иш жүрүп жатат деп мен азыр иш жүрбөй жатты айта алам. Ачкан курсак тоет, жыртылган кийим жаңыланат, бирок бузулган пейилди, ириген адепти оңдоо кыйын. Өлкөдөгү ар бир мыйзам бузуу тиешелүү кызматтын көзөмөлүндө. Мурдагы амаралдык коммерцияга жол бөгөлгөн. Жарандык коом ойгонду. Анын кадамын кадыр калың, парасаты тунук күч колдоо калды. Демек, алдыда иштер көп. Бирге аттаналы.